Туғандар, мына бізде азыр өзіңіздер көріп отырсыздар да, не себептен бізде адамдар көп орый баштады. Союздың кезінде мындай жоқ эле да. Союздың кезінде азотты дагы, селитраны дагы, башкасын дагы бардыгын нормасы менен берет эле. Нормасы менен асырса, ага өтө чоң жоопкерчилик бар эле да. Нормасы менен берет эле да. Вообще ашырбайт эле. 1 гектарга 70 килограмм эле салынат азот. Азыр болса эмне кылып атат? 1 гектарына 1 тонна берип атышат, туугандар, 1 тонна берип атышат. Бул деген катастрофа, туугандар, өтө чоң катастрофа. Азыр мисалы үчүн өзгөндө шалыны отобой коюшту. Мурда отойт эле, колу менен отоп, мурдагы күрүчтөрдүн даамы шунчалык сонун эле да, өзгөн күрүчтүн даамы. Азыр эмне кылып атышат? Азыр бары эле ошо ят да, ят. Ошону гербицид деген ят чыккан. Ошону себерет дагы бардык чөптөр өлүп калып атат. Бака, балык бар жокту кырып атышат да. Азыр ошака барсаңыздар, баканын үнүн укканы зар болосуздар. Мына туугандар, биз өзүбүз ортуп атабыз да. Мына дыйкандарыбыз билбегендиктен кылып атат да, ушул нерсени билбегендиктен кылып атат. Мына ушуну биздин мына айыл чарба министрлиги буну контроль кылыш керек. Анан кийин айыл чарба министрлиги бардык карантиний службаларга эмени бериш керек да. Уполномочияны берип туруп, давай, баргыла базарларды текшергиле. Эгерде ошол ичиндеги уулуу заттар допустимый нормадан превышать эте турган болсо, ошолордун бардыгын базардан алып чыгып туруп ташташ керек. Ошол жерде саттырбай коюш керек. Мына ошондо анан кийин ойлонот. Анан кийин мына вет аптекалар, агро аптекаларда сатылып аткан бардык дарыларды бирден контролдоп чыгыш керек. Себеби дегенде запрещенный, дүйнө жүзү эч качан иштетпе деген тайфун, карате, скор, дагы эмне деген ушундай яттардын бардыгы бизде, Кыргызстанда сатылып атат. Айыл чарба министрлиги каякты карап атат? Бул баягы АКС каякты карап атат? Финпол каякты карап атат? Мына биздин ден соолугубузду карай турган Минздрав каякты карап атат да? Караган эч ким жок. Мына биздин рынокко кириш шунчалык оңой болуп атат, бир эле справка менен кирип кетип атат. Кичине акча берсе кирип кетип атышат экен да. Мына базардагы сатылып аткан бардык продукталарды бирме-бир текшерип чыгып туруп, эгерде ошол жерде ГМО болсо, ошол жерде гербицид болсо, пестицид, фунгицид, нитраттар болсо, ошонун бардыгын чыгарып беришибиз керек биз. Биз дагы адамбыз, биз дагы улутпуз, биздин дагы өзүбүздүн байрагыбыз бар. Биздин дагы өзүбүздүн гимнибиз бар. Ана ошондой биз мамлекет болуп туруп, эмне себеп болуп атат? Биз ушул башка бир мамлекеттерден келген ошол азык оокаттарды мажбурий түрдө биз алып атабыз да. Мына соктор келип атат. Ошо сокторду текшерип көргүлө. Ал жерде не мөмө жемиштин даже жыты жок. О жерде жыты дагы жок. Ол жерде жөн эле сууга боекту салып, анан кийин бир бизге белгисиз бир химиялык бир бөлтөк салтактарды салып туруп, анан ошол жерге шавдалынын, алманын, ошол өрүктүн жытын берип туруп бизге киргизип атат. Аны биз балдарыбызга алып берип атабыз. Балдарыбыз ичип атат аны. Биз деген эмне? Биз дагы улутпуз, биз деле өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз кам көрүшүбүз керек да. Эмне себептен ушунча юрист жүрөт, юрист, ташыргытсаң юристтин башына тиет. Эмне себептен ошону эмнеге карабайт, Кандай адистиктер турат да биздечи? Канчалаган адис? 28 миң чиновник бар, 28 миң чиновник ошол биздин мамлекетке кирип аткан зыяндуу ошол продукталарды эмне үчүн контроль кыла албайт ошолор? Биз олорго бюджеттен акча төлөп атабыз. Олар айлык алып атат биздин бюджеттен, биз бюджетке налог төлөп атабыз. Айлыгыбыздан кармап калып атат. Биз мына бар жокту ошол биздин эсебибизден жашап туруп, эмне үчүн бизге зулумдук кылып атышат ошолор? Эмне үчүн? Бизде турат өзүбүздө. Органически бизде бардык тамак аштар бар. Эмне себептен башка жактан келген ушул азык оокаттарды биз жеп орушубуз керек? Айткылачы мага, эмне себептен? Эмне себептен биз ошол
Dünyada belgili bolgan brendlerden tamak aşlarını biz jeşke biz majburi biz karızbız biz olurga. Hem ne sebepten şunu bizden mugallimlerimiz baldarga aytpayt. Balam Snickers jebe, o yerde çoçkonun mayı var eken, nuts jebegin, o yer bolboydu eken. Albeni'de mınanday may var eken. Belki Alikoni'de mınanday may var eken. Mınanı jebegin, daşırak jebegin, daşırakta mına çoçkonun mayı vargın. Daşırakta mınanday. Transjir var bul jerde. Mına konfetti jebegin, Paraşenko'nun kantını jebegin. Roşendi. Mına o rahatlıkın jebegin. Mına o Babaevski, Mabaevski uşlar jebegin. Uşlar uğu bolat. Seni barıp durup tukumsuzlukka alып kelet. Sen oruysun barıp durup. Natsiyаны жоқ kılıp atabız. Hazır biz ozumuzda dep açıp durup bar жоқ kirip ketken oşulardın bardığına kim жооп берет? Oşulardı mine biz mildettübüz be oşulardın bir azık okatın jegeni. Tuğandarım esiңерге келгиле boldu da эми качан серге ушинтип biri bakırıp aytış gerek be bizatine. Özüңün densoğluğunu özüңді tый. Mına uşul 3-4 santimetr жеріңді tый dağı. Жақшына bizden özümüzden un turat, özümüzden kan turat, özümüzden örük kaktar turat, özümüzden çıkan alma turat, özümüzden emne üçün sen uşul banandı maktayt. Banandı Afrikada jesen oşol en taza banan bolot da. Afrikada jesen. Bir yerge banandı kандай alып kelet? Kök mök boydan alып kelet. İçine dağı bir gazlı kuyat dağı. Gazlı jiberip durup. Anan keyin sargaytırat. Anan oşol banan bolot. Emne üçün sen apelsin jep atasın. Ol apelsinde вообще nüsrat жоқ. Anan körökte sen özüңdün almaңды je, özüңdün hurmaңды je. Sen 10 ta banandan körökte bir hurma jep algın da hazır 10 сом болуп атат kilogramı. Oşol sağa paydalуураак. Emne sebepten biz satıştı deye berебиз, tuğanдар. Emne sebepten biz saqtashты үйрөнбөйбүz, сатан кетейиндер. Saqtaş biz üçün en birinci saqtashты үйрөнүшүбүз керек biz. Özümüzde pışkan malda arzıvagan tıyınga sat berебиз dagы, andan keyin жазда bolsa başka memleketlerden kelet oşular. Ötte kımbat kelet biz oşonu alıp jeybiz. Emne sebepten bizge oşondoy kereги var, satan keteyinler. Kırgızlar bir oylongulaçı. Oylana turgan mezgil keldi, boldu, toxtotkula, bizge kereги жоқ, başka jaktan kelgen produktların bizge kereги жоқ. 2 milyon gektar jeriң boş жатат, 2 milyon gektar jeriңди sen бар жоқты отырғызып ал, өзүңө керекті danды отырғыз, mайды отырғыз, almanı отырғыз, gilasты отырғыз, ашқанын сат, қалғанын өзүң же. Sen неге жалдырайсың? Россиянын, же Қазақтын, же Өзбектин, Тажиктин, Қытайдын көзүн эмне карайсың? Кыргыз, колуңду кыймылдат, sen колуңду кыймылдат, бутуңду кыймылдат, иште.